Ассаламу алейкум достор. Дагы бир жолу биз экинчи сыноо көчөтүнүн алдында турабыз. Буга 2 жылдан бери эксперимент жүргүзүп келатам. Жыйынтыгы боюнча сиздер менен тааныштыра кетейин. Ошол эле көчөт, ошол эле сорт, ошол эле подвой. Мынакей сиздерге айта турган, көрсөтө турган жер. Мынакей көрсөтөйүн. Мына ар бир бутакка кесүү жасалган. Же болбосо орусчасы кербовка. Ар бир бутакка мынакей. Көрүнүп турса керек сиздерге мына. Мына жерде турат мынакей. Мына жерде жарыгыраак экен мында. Ушул жерден кербовка жасалган. Анан ар бир бутакты ылдый каратып 90 градуска жетпесе дагы 70 градустай билбейм, ийилген. Ийип, июнь айында чечилген. Март айында байланып, июнь айында чечип коюлган. Үстүнө албетте финсировка жаңы өскөн бутактарына жасалып турган. Жыйынтыгы мынакей. Сиздерге көрүнсө керек. Башынан баштап колума чейин мынакей. Гүл букеттери пайда болгон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 экен. Мынакей. Жыйынтык мынакей. Эгер жазында гүлдөгөн убакта жакшы чаңдаша турган болсо, бул жерде жакшынакай мөмөлөрдү көрүүгө болот. Кийинки жылга дагы буюрса, мына тиги өскөн бутактарды дагы ийип туруп байлап кербовка жасалат. Жаңы өсүп кетип аткандарына учуна пинсировка жасалып турат. Да кандай өсөт, кандай жыйынтык болот, кийинки жылга да буюрса көрсөтөм деген оюм бар. Бул ваза сымал системада өстүрүлүп атат. Ишиңиздерге ийгилик, үй ичиңиздер менен тынч болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин.